ашкабак тигип чоң киреше тапса болот. Бул боюнча адистер облустун Кең Арал айылынын тургундарына түшүндүрүштү. Жашыл-чанан үрөнүн экспортко чыгарууну үйрөткөн окуу семинары жергиликтүү дыйкандарга жакты. Себеби мында топуракты дайындоого чейин пайдалуу маалыматтар берилди. Дыйкандарга бул аба менен суудай зарыл нерсе болуп тур. Азырчы көпкө өткүзүп турса, дыйкандар чын-чынында эмне айдашты деле билбей калды. Фасоль деле түшүмдүрүү аябай азайып баратат. Эми Ашкабактын кирешеси жакшы эле экен, тексе болот дыйкандар. Унун деле Ашкабактын баасы бурчактыкынан да жогору экен да. Кызыгуубуз артып атат, буюрса дагы кичине былтыр 10 сотик айдаганбыз, быйыл 20 сотикке көбөйтсөкпү деп турабыз. 19 жылдан бери биз экспортко Ашкабактан баштаганбыз. Ашкабактын аябай жакшы чыкты. Окууну КВС Айыл чарба өндүрүштүк товардык жана сервистик үрөөнчүлүк кооперативинин Талас областындагы өкүлү Аткан Кулмурзаев баштаган тажрыйбалуу адистер өттү. Алар буга чейин Япон мамлекетинин сунушу менен Бакаята районунда ашкабак айдап бышкан кезде үрөөнүн кайра ошол тарапка сатып келишкен. Өткөн жылы 500 килограммдан ашык үрөөн чогултушкан. Былтыркы үрөөндөрүбүз 400 килодан ашык үрөөн Япония компаниясына экспорттолду. 100 килога жакын үрөөн Голландияга экспорттолду. Азыр ушул кезде дыйкандар баягы тапкан кирешесин алып, өздөрүнүн баягы муктаждыктарына пайдаланышып атат. Кызыгуулар бар. Эмдиги жылы дагы ушул үрөөн көбөйтөлү, жер аянтыбызды көбөйтөлү деген максатта мына бүгүн ушул Бакаята районунда Кең Арал айылынан баштап дыйкандарды окутуп үйрөтүп баштап атабыз. Белгилей кетсек, Талас областында ашкабак үрөөнү 3-4 жылдан бери айдалып экспортко чыгарылууда. Пайдасы дыйкан үйүнүн жанына эле айдап, андан киреше табууга мүмкүнчүлүк алат. Ашкабактын өзүн тамак ашка колдонуп, үрөөнүн буйрутма берген тарапка сатат. Быйыл 24-жылга 1 тоннадан ашык ашкабактын үрөөнүнө заказ келди уже компаниядан. Кызыккан дыйкандар менен контракт түзүп, ошолор менен иштешебиз да келечекте. 10 сотуктан бул жолу 100 миң, минималдуу 100 миң табат. Компания бизге урugун берет. Берден көчөт кылып өстүрүп, контракт түзгөн дыйкандар менен ошолорго көчөтүн беребиз. Анан ба технологиясын, анан жай менен ошолордун баары бүт жасап аткан иштерин өз контролдоп турабыз. Бул окуу семинары 11 апрелге чейин уланып, облустун 13 айылында өткөрүлөт. Айыл чарбасын алдыга жылдырууга багытталган долбоорго Альянс Алтын өнүктүрүү фонду каржылык колдоо көрсөтүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.